Президент Садыр Жапаров 4 апрелде социалдык тармактын кызматкерлеринин республикалык жыйынына катышты. Ал кымбатчылык боюнча кеп кылып жарандарга кайрылуу жасады. Өлкө башчысы дүйнөдөгү акыркы окуялардан улам кырдаал мындан да начарлап кетиши мүмкүн экенин айтып, жарандарды ысырапкорчулукка жол бербөөгө чакырды. Мекендештериме жалпы эле кыргызстандыктарга ачык айтып кайрылып кетейин. Ооба азыр абал оор, бардык жерде кымбатчылык, баалар өстү, жумуш жок. Эң зарыл деген нерселерге акча табуу кыйындап баратат. Дүйнөдөгү акыркы окуялардан улам кырдаал мындан да начарлап кетиши мүмкүн. Биз буга даяр болушубуз керек. Баарыңыздардан чыгымдарды кайра карап чыгып, кымбат буюмдарды сатып алууну кийинкиге жылдыра туруп, той топурду азайтып, каражатты ысырап кылбоого чакырам. Айдоо жерлерибиздин 1 метр жеринде кысыр калтырбайлы, жаздын бир күнү жер менен иштөөгө, ар бир күнүн жер менен иштөөгө убактыңыздарды жумшооңуздарды өтүнөм. Өлкө башчысынын айткан сөздөрү эл арасында оң пикирлерди жаратууда. Калк арасында кредит алып тояш бергендер да бар. Бул болсо үй бүлөдөгү жетишпестиктерди алып келүүсү мүмкүн. Ысырапкерчиликке жол бербөөгө багытталган жарлык бүгүнкү күндө актуалдуу. Экономдоо маселеси бардык жерде, дүйнөнүн бардык бурчунда сөз болуп атат да. Эми экономдоо ысырапкерчиликке жол бербөө боюнча кийинки мезгилдерде бизде жакшы иштер жүргүзүлүп атат. Өзү бардык нерсе баягы чегинен ашып кеткенде анан мыйзам чыгарылат да өкмөт, мамлекет тарабынан. Ушул ысырапкерчиликтин көп болгонуна байланыштуу, мындай алда чегинен ашып кеткенине байланыштуу менимче ушул мыйзам менен ооздуктоо маселеси козголду. Бул эми учурунда болду. Тояш өткөрүү капчыкка гана зыян алып келбей, убакытты да алат. Азыр жаз мезгили. Андыктан эгин эгип, азык-түлүк камдоо ар бир жаран үчүн маанилүү болуп турат. Муну президент да айтты, парламентте да сөз болуп атат. Азык-түлүк продукциясын күтпөстөн өзүбүздө мүмкүн болушунча мол камдоого аракет жасашыбыз керек. Ошон үчүн бир да жанагы мен макулмун, бардыгына макулмун. Бир да сотук жер ачык калбасын. Ошол жерге өзүңөргө керектүү нерсени эгип, кийин ошонун продукциясын алып, кыйынчылыкка туруштук бере турган болгула деген бул абдан туура кеңеш. Эл ошону аткарыш керек да. Албетте, элдин арасында колунда бар адамдарда жок эмес. Чындыгында үй бүлөнүн кирешеси ашыкча болуп жатса, ыксыз чыгымдарга жумшабай, алар тарабынан коомго пайдалуу жумуштар жасалса, оң жыйынтыгын берет. Мисалы үчүн балдарды окутууга, билим берүү тармагына жумшаса, же болбосо ошол айыл ичинде эле чогулуп детсад курабы, же болбосо мектепке бир жардам береби, ушул тарапка жумшаса, бир топ мындай пайдалуу болот. Мындайча айтканда баягы илим билимге инвестиция болуп, ал биздин кыргыз элинин экономикасын көтөргөнгө, элдин жанагы маданиятын, тарбиясын, жаштарды мындайча айтканда көтөргөнгө бир чоң бир салым болмок да. Белгилей кетсек, өлкө башчысы кол койгон ысырапкерчиликти жоюуга багытталган жарлык ушул жылдын февраль айында жарыяланган. Бактыгүл Тешебаева, Бектур Иманалиев, Жалал Абад шаары.